Кимде ким кызын бузуку жигитке турмушка берип кое турган болсо, анда кызынын жатынын үзгөн болот. Бул деген сөз байланыш, бир туугандык байланышты үзгөн болот дептир. Ошондуктан бузуку неге бир туугандык деп айткан жок. Анткени начар балага турмушка чыгып калса баары эле энеден болот, анан энеден дей бергенде болбойт экен да. Атанын дагы үлүшү болот, атанын дагы салымы болот. Жакшы атадан жакшы балдар төрөлөт, жаман атадан жаман балдар төрөлөт. Бирөөнүн акысын жеп, наалатка калып калган, каргышка калып калган ата-энелерден ошол сыяктуу эле балдар төрөлүшү мүмкүн. Бирок тообо кылып, Кудайдан тилек кылып, жакшы иш-аракеттерге өткөн болсо, балким Алла Таала жакшы нерселерди берип кое берет, жакшы урпактарды. Анткени Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Юхрижухум минал-зулумати илан-нур. Караңгылыктан жарыкты, жарыктан караңгылыкты да жаратып кое беребиз деп. Мунун мааниси мусулмандардан капырлар, капырлардан мусулмандар чыгып калышы мүмкүн. Такыва адамдардан бузукулар, бузукулардан такывалар чыгып калышы мүмкүн. Бул ата-эненин мындайча айтканда ыймандын натыйжасына каралат экен. Эң акыркы күндөрү балким сиз күнү-түнү тообо кылып, сизди кимдер капа кылган болсо, ошолордун баары мен кечирдим деп, чын жүрөгүңүз менен кечирип жиберип, жакшы-жакшы умтулуп, тахажжуд намаздарга, түнкү намаздарга туруп, кайрымдуулуктарды жасап, байма-бай. Ошентип жакшы жолго түшүп кеткен болсоңуз, Алла Таала берип коюшу эч кеп эмес. Ал таң калыштуу деле эмес.